Мындан 22 жыл мурун чоң сахнанын босогосун аттап, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамына жетишкен Асель Турдалиева музыка үчүн баарына даяр. Чыгармачылыктын артынан чексиз кадыр-баркка ээ болуп, сый-урматка бөлүнгөн ырчы турмуштун тар жолун, тайга кечүүсүн да басып өткөн. Учурда жалгыз кызын тарбиялап, бир эмес эки жумушта кызмат өтөөгө жетишкен каарманым чыгармачылык менен декандык милдетин аркалап жүрөт. Коргоо министрлигинде иштечүмүн. Ансамбльда. Анан жумуш абдан көп болуп кетти да, мен өзүбүздө университетте декан болуп да иштейм да. Бул өзү эле декан деген сөзү эле сүрү бар чынында. Ошол эле кабинетке келип отурганда мен тамашалап калат өзүмдүн сиңдилерим. Декандын маскасын кийип алып жүрүптүрсүз депчи. Чынында багы мен өзүмдү атайын мындай деканмын деп жаза кабайм да, кабагым бүркөбөйм да, болгон мүнөзүм бар. Меники көбүнчө сиздер эле билет болушуңар керек, мындай эркектерде жүрөм го, балким ошону сүрдүү дешет негедир. Анан бирок студенттер менен чынында багы өзүң менен тең тайлашып, сүйлөшүп, же мындай багы тамашалашканга болбойт. Субординация деген нерсе бар да. Жоопкерчиликтүү жумушта, ошон үчүн анан багы тиякты дагы багы кыжалат кылбай, ошо бир жумушуман агарып көрөйүн деп эле ошону менен бир жыл болду аяктан кетип калганыма. Азыр ошо университетте эле иштейм, андан сырткары өзүмдүн чыгармачылыгым. Азыр көбүнчөсү ошо басымды мен клиптерге кылып атам. Жаңырларым жаралды, көптөгөн жакшы. Август айында отпускага чыксам, бир ушу турне кылып келсемби деп атам да. Жетишип калсам Казакстанга дагы, Астанага чейин барып келсем деген жакшы тилектер бар. Жетишпей кала турган болсом Кыргызстандын ичинде. Мен өтө сыйлайм өзүмдүн кесибимди, мугалимдик кесибимди. Мугалимдик кесибим мен башка сабактан берип аткан жок, мен өзүмдүн сүйгөн кесибимдин ичинен сабактарды берем да. Мен ошол нерсени кылып атканда жан дилим менен берилип иштейм да. Мен ошол нерсени өзүм студенттеримен көргүм келет. Ошо студенттерге айтам, сага жакпаса сен ал нерсени кылба, кетип эле кал депчи. Бул искусствода жүрүш өтө кыйын. Мен ойлойм, балким ушу мен өзүмдүн кесибимди сүйүп, ошо нерсени эңсеп келген үчүн балким бүгүнкү күнү ошо Асель Турдалиеванын аты калып келтабы депчи. Асель Турдалиева деген атты сактап келе жаткандыгынын сыры каарманым өз кесибин сүйүп, аздектеп келгендигиндедир. Бирок канчалык жан дили менен берилип иштегени менен медалдын эки бети болгон сыңаары чыгармачылыктында оң жана терс жактарына кабылган. Эмгек сиңиргенди алдым. Президенттин колунан грамота алдым. Баягы мен эмгегимди бааланып келатат да бүгүнкү күнгө чейин. Кудайым буйрса, мына ушу иштеп аткан ишим деле мен өзүм каалаган, өзүм сүйгөн нерсем да, ошол эле пайда болуш керек. Андан сырткары ушу атамдын атасынын атын чыгарып келген, бул дагы жакшы жагынан чыгарган, бул өзүнчө дагы бир чоң пайда болсо керек. Бир туугандарым сыймыктанат, баягы жоро жолдошторуң, жакын адамдарың сыймыктанат, ошол эле да пайдасы. Анан элдерге жакшы чыгармалар тартып алсаң, кол чаап турса, мындан өтөр пайдасы, ошонун бакыты бар деп мен ойлойм. Менин оюм ошондой да. Зыян жагы дей турган болсом, бул мен ушу бир эле кыздуу болуп калдым да. Көп балалуу болгум келчү да, чында. Кудайыма шүгүр, ушу кызым бар, кызыма бак берсин демекчимин. Же сахнада өмүр бою каласың, же турмушуңда ошого башың ийип каласың деген нерсе түшүнүктүү болуп атпайбы? Анан мен чынын айтканда чыгармачылыкты тандап алгам да. Мен качып кеттим ошол нерседенчи, анткени ушундай бир менде бир депрессия болгон кез болгон да. Балким мен азыркы убакытка чейин жашай берсем, мен башка Асель болмокмун. Көз алдыма ошо элес келген да, бир дагы 10 жыл, 20 жылдан ушу адам менен жашасам, мен эмне болуп калам деп көз алдыма мен өзүмдү сүрөттөгөм. Ошо бир 5 жыл жашадым жолдошум менен. 5 жылдын 1 жылы мындай бактылуу жашасам керек, 4 жылы кадимкидей эле баягы бир өзүмдү кыйнап келгем да. Ырларымдын дагы эмеси табити кетип калган, ырдаган ырларымдын. Өзүмдүн ушундай бир кебетем, ушундай бир 40 килограмм да өзүмдө мындай болуп, баягы көздө баягы жанып турган, Аселдин жанып турган жылдызы жок болуп кеткен да. Мен өзүмдү кээргесте көргөндө ушундай сүрөттөрдөн карап алып туруп, эмне мен мынча өзүмдү өзүм ушундай жеп атам дечүмүн да. Жигиттерге болгон көз карашым башкача болсо керек, тандаганды билчү эмес экенмин да мен.
тийди ол эми кыз деген турмушка чыгыш керек дегенде эле чыгып алгам да. Ошо жери мага зыяным тийген. Мен өз 23-кө чыгып калганда эми баягы акыл эс кирип, бир эмес 2 дипломду көтөрүп келип, профессионалдуу актриса, музыкант аны муну болуп, баары даяр болуп, ушундай баягы мени карап туруп, бул акылдуу кыз көптү көрдү 23 жашка чейин. Баягы ак менен караны билет, эме баягы эметет дегендей эле. Ушундук эми көрсө деген андан эмес экен да. Анан кийин мен өзүмө сөз бердим, мен турмушка чыкпайм депчи. Бир ушундай катуу нерсе калып калса керек. Анан азыр кээ бир кезде ойлоп калам, эмне үчүн мен ошондой өзүмө дагы ушундай бир максат коюп турум, болду мага мен турмушка чыгууга мен өзүмө мүмкүнчүлүк бербейм депчи. Сүйүп учалган büyük bir armağan. Süyüp bir bolboz. Büyük gün bolboz. Мен ал адамды деген чынында өзүм сүйбөп турмун. Мен ошо сахнада жараткан образдарын сүйгөн экенмин да. Мен кийин өзүмө мен сиздер мага ошо эме суроо берип атпайсыңарбы? Ошо суроону өзүмө бергем. Сен чынында чын дилиң менен сүйсөң, сен ошо адамды кармап калышың керек болчу. Баягы вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы дегенде, балки мен ал кишини жакшы кылып кетчимин деп ушундай да эметкемде көрсө, мен ал адамды чындап чын дили менен сүйгөн эмес экенмин. А бирок учурда сүйүктүү мырзасы бар. Чекемди бырыш басса да жүрөккө бырыш түшө элек деген ырчайымдын жүрөгүн багынткан адам бүгүнкү күндө чет өлкөдө. Каарманым ал кишини сагынып калганда ошол жака жол тартат. Орустар айтмакчы, мышык болгун келип кетет го. Андай күндөр болот эми сөздүн ачыгы да. Анан андай кездерде мен ошол жака кетип калам. Ошо сүйүктүү адамыма. Кыялым жаш жебере. Кыят боло жебере. Чектелип сүйгөн жүрөгүм сагынычка жең бере. Мен мырзаларга көбүрөөк ишенем да. Өзүмдүн ички дүйнөмдө болуп аткан нерселерди мен жигиттерге айтсам, мырзаларга айтсам, алар эч качан мындай ал нерсени туура кабыл алышат да. Аял заттар кичине туура эмес түшүнөт деле, бура берет да. Биз аялдар өзү ушундайбыз да, мындай. Анан негизгиси мен өзүмдүн саналаш жакын досторуман ушу 1-2 аял заттан. Ошол эле Гүлнара Кахаровага тең бөлүшөм өзүмдүн баягы ички дүйнөмдү. Анан бирок эң жакын эметкен бул өзүмдүн сиңдим. Сүйгөн адамым алыс жакта болгону менен жалгызмын деп кыжаалат болбойм. Бир туугандарым жөлөк болчу кызым бар дейт Асель айым. Апасынын сыймыгы Бегайым Айчүрөк атындагы кыргыз-түрк кыздар жатак лицейин аяктап, учурда жогорку окуу жайга тапшырууга камынып жаткан маал экен. Кудайым буйрса мына кызым окууга тапшырат, андан кийин баягы андан чоң окуар деп айтам кызымачы. Бул университеттер бул биякта эле калат кызым. Сен деген үй бүлөлүк университетин жакшы түзүп алсаң, ошол жерде сен билимдүү болуп, ошол жерде сен сүйүктүү болсоң кызым, сен бакытың бул менин бакытым деп айтам да. Ошон үчүн мына бир 5-6 жылдан кийин неберелүү болуп баштайм Кудайым буйрса. Мен кызымды минтип айтам. Кыргызга тие алтыным депчи. Анан азыр чет мамлекетке кетип калса мен туура эмес көрөм да. Мен айтам, айланайын негр болбосун, башка болбосун. Эң болгондо казакка десем, өзбек болсочу дейт. Кыргызстандын өзбеги болсун деп коем. Анан эми жаштар өз тандайт да. Бирок баягы кичине балага деген эме берип туруш керек. Баягы өзүңдүн советтериң берип турбасаң болбойт, потому что мен бир эле кызым бар, мен кызымды тиги Лондонго же тиги Парижге бир французга же мен англичанга бербейм. Бая күнү эле кызым экөөбүз да бир мындай отуруп сүйлөшүп калдык да, мен кызыма тамашалап эле айтып койдум да, кандай кабыл алат экен депчи. Кызыла балким мен деген турмушка чыгып калсам, сен кандай карайсың десем, эмне бирөө барбы дейт. Турмушка чакырып атабы дейт. Анан эле дедим да, десем, ким дейт, анан айтпайм дедим. Эмне сизге жетпейт дейт мага. Эмне жетпейт сизге? Эмне болду десем. Жыргап эле жашап атпайсызбы деген, эркеги жок эле, өзүңүз эле справляетесь деп өчүрбөдү мени. Апе, Бегайка, сен тетияка кетип калсаң окууга, анан мен жалгыз калам бүйдө десем. Ой, куруп белеңиз, чап белек, жашай бериңизчи мындай эле, эмне кыласыз күйөөгө тийип дебеди. Ар бир сөзүн дыкаттап айтып, патриотмун деген эжебизге анан эмне үчүн тасмаларда түндүк түштүк деп бөлүнгөн айымдын образын жаратасыз деген суроо узаттык. Ош жака турмушка чыкпайсың. Эмнеге? Ошко тийсең, билесиңби сен? Пахта тересиң.
тамеки өстүрөсүң. Колуңан кетмен түшпөй калат кызым. Эмнегедир ушу мени тиги эмеде талактады эле. Талакта да мен ошо тиги аркалыктарды аткаргам. Эмнегедир мен эле тандай бересиң дедим да режиссерго. Жана ошол эле тиги мен деген жаман көрүп калат элдер. Мен деген чынында менин угармандарым ош Жалал-Абад тарапта абдан көп да. Ал мен ойногон жокмун, ал мен образ берип атам, ошондо аялдар бар депчи. А өзүм болсо ошону багы аткарып атпаган режиссерди карап, мына сен мен деген мага деген эме душмандарды таап атасың деп ушинтип ойноп калган. Баары ойнош керек экен багы. Бул режиссердин чечими болон сурангандан кийин мага эме жакты. Анткени азыр бул актуалдуу проблема болуп атпайбы? Анан мына акыры көрдүңөр го, акыры келип эле багы жаштардын экөөнүн ортосундагы сезимдери, сүйүү сезимдери гана утту да. Тасмалардагы берилген образын мыкты ачып бере алган каарманым актёрдукта кесиптин ээси. Демек ырчы болуу бир кыялы болсо, актриса болуу экинчи кыялы болгон. Жакшы ырчы болуш үчүн сен жакшы актриса болушуң керек. Сен ар бир жараткан ырыңды ошол экенде сен деген кичинекей спектакль кылып беришиң керек. Жөн эле чыгып эле ырдап койгондор деле болуп атат го мындай. Бир гүлдү кармап алып же бир эмеге жүлөнүп ала, деп эле эмнени ырдап атканын деле дайыны жок. А ошо ар бир ырдын 3 куплет ыр болуп атабы, ошо деген бир өзүнчө бир бул тагдыр, кандай болбосун, башы, аягы бар, ортосу бар, кульминациясы бар. Ошондо мен өзүм айткам, мен жакшы ырчы болуш үчүн мен деген актерскийди бүтүшүм керек дегем. А жакшы ырчы болуш үчүн мен деген музыкалык сапатым андан да күчтүү болуш керек дегем. Мен нотаны билишим керек, мен бир инструмент ойногонду билишим керек. Жакшы ырчы болуш үчүн сен көптөгөн нерсе сен билип турушуң керек да. Ырчайымды убагы келгенде саясаттан көрүүгө болот. Анткени бул анын дагы бир максаты. Ал эми кечээ жакында гана депутаттар ырчы менен тамадалар мамлекетке салык төлөш керек деген сөзгө мындайча жооп кайтарды. Кайсы депутат айтканын билбейм, бирок ошол депутат өзү мындай ойлонуш керек болчу да. Кантип ушул эми артисттерден биз барган биздин ырыс кыбызга бул дегенчи баягы мен ичип аткан тамакка кол салгандай да булчу. Биз деген ак ниетибиз менен чын өзүбүздүн эмгегибиз менен таап аткан нерсе да булчу. Анда менин айлыгымды келип кандай налогко салсын? Мен налогду төлөп атам. Мен айлыгыман төлөнүп атат. Дагы эмнемди алгым келип атат. Ушу мен барып туруп тиги тойго барган акчам мен $100 алып атсам, $100 $10 сен кайсы бетиң менен аласың эле деп эле айтмакмын менчи. Жаман көрсө жаман көрө беришсиң. Бул көрүнүп эле турган нерсе, мында ачылып эле көрүнүп турат. Биз айтпаганда ким айтат? Маек соңунда бактылуусузбу деген кыскача суроого жооп алууну эп көрдүм. Бактылуумун деп айтам. Айтпаска чарам жок дегендей да. Айтышым керек. Балким анча-мынча эми баягы телегей тегис адамды мен көрө элекмин бул жашоодочу. Баары бир жерден бир нерсе тартып турат. Анан ал нерсе мен өзүмдүн ичимде калыш керек да.